Курагы 30 жаштан 65 жашка чейинки аялдарга гинеколог дарыгерге кайрылып профилактикалык текшерүүлөрдөн өтүү жана анализге сүртүндү тапшыруу сунушталат. Эгер патология табылса, көбүрөөк байкоо жүргүзүлүшү мүмкүн. Скринингден өтүү потенциалдык клеткалык өзгөрүүлөрдү байкоого жана дарылоого мүмкүн болгон рак алдындагы абалды өз учурунда аныктоого жардам берет. Бүгүнкү күндө жатын моюнчасынын рагы көп учурда адамдын папиллома вирусу тарабынан чакырылаары белгилүү. Ал жыныстык жол аркылуу жугат. Туруктуу профилактикалык текшерүүлөрдөн тышкары, жыныстык жашоого чейин АПВга каршы эмдөөдөн өтүү, коопсуз жыныстык катнаш, ишенимдүү өнөктөш табуу жана презервативтерди колдонуу жатын моюнчасынын рагын алдын алат. Гинекологко үзгүлтүксүз баруунун тартиби. 30 жашка чейинки курактагылар арыздануулары жок болгон учурда жылына бир жолу гинеколог дарыгерге кайрылуусу жетиштүү. 35 жаштан кийин жылына 2 жолу дарыгерге баруу сунушталат. Мындан тышкары климакс ак калачандарга көрүнбөөгө көрсөтмө болуп саналбайт. Менопауза башталгандан кийин дагы жатын моюнчасынын рагынын өнүгүү тобокелчилиги сакталат. Жатын моюнчасынын рагынын скрининге белгилүү бир курак аралыгындагы аялдардын жатын моюнчасынан алынган цитологиялык сүртүндүлөрдү үзгүлтүксүз изилдөөдөн турат. Цитологиялык сүртүндүлөр атайын жол менен боелуп, рак алдындагы өзгөрүүлөрдү жана шишиктерди аныктоо үчүн изилденет. Жатын моюнчасынын рагына скрининг жыныстык жашоосу баштала элек кыздарга, жатыны моюнчасы менен жапырт алынган аялдарга жана бир нече цитологиялык изилдөөлөрдүн жыйынтыктары жакшы чыккан улгайган аялдарга жүргүзүлбөйт. Калган бардык аялдар жатын моюнчасынын рагынын скринингинен өтүшү кажет. Ал жатын моюнчасынын инвазиялык рагынын өнүгүшүнө өз учурунда бөгөт коюуга мүмкүнчүлүк берүүчү маанилүү профилактикалык иш-чара болуп саналат. Жатын моюнчасынын рагын алдын алуу боюнча сунуштар милдеттүү лабораториялык изилдөөнү камтыйт. Бул адамдын папиллома вирусуна сүртүндү алууну түшүндүрөт. АПВны өз учурунда аныктоо жатын моюнчасынын рагынын өнүгүүсүнө бөгөт коюуга мүмкүнчүлүк берет. Жатындын моюнчасы эпителий клеткаларынын бир нече катмары менен капталган. Атайы щетка же шпатель менен сүртүндүнү алууда жатын моюнчасынын клеткасынын үстүрт эпителийлери сыйрылып, лабораториялык айнекке сыйпалат. Алынган микропрепарат атайын жол менен боелот. Ошол эле учурда клеткалар микроскоп аркылуу көрүнөт. Шишик клеткалары жана диспазиялуу клеткаларды шишик алдындагы өзгөрүүлөр менен бирге микроскоп аркылуу нормалдуу клеткалардан айырмалоого болот. Боелгон сүртүндүлөрдү микроскопиялык изилдөө цитологиялык изилдөө деп аталат. Шишик алдындагы же рак оорусуна шектенүү пайда болгон аял кальпоскопиядан өтөт. Анын күмөн жараткан келкелери атайын чоңойтуп көрсөтүлүүчү жабдуу кальпоскоптун жардамында изилденет. Рак же шишик алдындагы өзгөрүүлөр байкалса, дарылоо жүргүзүлөт. Бул ыкма жатын моюнчасынын рагын баштапкы баскычында аныктоо менен бирге анын өнүгүүсүн алдын алууга мүмкүнчүлүк берет. Анткени жатын моюнчасынын эпителийиндеги шишик алдындагы өзгөрүүлөрдү байкоо жана өз учурунда дарылоо рактын өнүгүшүнө бөгөт коет. Жатын моюнчасынын сүртүндүлөрүн үзгүлтүксүз изилдөө эффективдүү профилактикалык иш-чара болуп саналат. Бул ракка кабылуу мүмкүнчүлүгүн 80%га азайтып, бул оорудан каза болгондордун көрсөткүчүн 72%га төмөндөтүүгө жол ачат.